Төкмөлөрдүн төрөсү болгон Арыстанбек Буйлашуулу атабыз мындай деген: кайратың тоону бусса да, кашыгың көлдү сусса да, оосуңдан чыккан сөзүңө зоо куланып учса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың, кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңан өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Кыргыздардагы жалгыз дарак токой болбойт деген мыкты сөзү бар. Биз ынтымакта биригип, кеңешип иш кылсак, сөзсүз бактылуулукка жетебиз. Бардык ишибиз берекелүү болмокчу. А сиз береке дегенди кандай түшүнөсүз? Мисалы, 1 деген санды ак баракка жазалы. Анын жанына дагы 1 деген санды жазалы. Канча болду экен? 11 болду. Демек, 2 адам бириксе, аларда 11 адамдын күчү жана берекеси болот дегендик. Ал эми 11дин жанына дагы 1 санын жазсак, 111 дегенди көрөбүз. Бул болсо 3 адам бириксе, ынтымакка келсе, 111 адамдын күчү берекеси болорун түшүндүк. 111дин жанына дагы 1 деген санды кошсок, 1111 болот. Караңыз, 4 адам бирикселе 1111 адамдын күчү берекеси көрүнүп чыга келди. Алла Таалага суктанбай кое албайсың. Ушинтип улам адамдарга 1 адам кошулган сайын, ынтымак болгон сайын, билимдиктин берекеси көбөйүп кете берет. Алла Таала бир болгонду, ынтымакта кеңешип иш кылганды жактырат. Эми ойлонуп көрүңүз. Ынтымактуу жерден бир эле адам чагымчылдык кылып кетип калса, канча күч, береке кетет. Кадырлуу бир тууганым, биз алакандай гана элбиз. Бөлүнүп, касташып мекенибиздин кутун, элибиздин берекесин кетирүүгө эч кимибиздин акыбыз жок. Сиз оштуксузбу, нарындыксызбы, көлдүк, таластык же баткендиксизби, айырмасы кайсы? Биз бир кезде Азиянын арыстаны атыккан улуу элдин урпагыбыз. Биз түштүктүк эмеспиз. Биз түндүктүк да эмеспиз. Биз жолборус жүрөк, жети дубан ала тоолук кыргыздарбыз. Бөлүнбөңүз. Түндүктүксүң дегендердин эзели жолу болбосун, түштүктүксүң дегендердин ар максаты кор болсун, биз кыргызбыз дегендерди түбөлүк Кудай колдосун.